Парламенттик шайлоого карата Ош шаарында кошумча 10 шайлоо участогы ачылат. Анткени каладагы айрым шайлоо участкаларында шайлоочулардын саны 2,5 миңден ашып кеткен. Дагы 20дан ашык участокто катталгандардын саны 2400гө жеткен. Мындан улам кошумча участокторду ачуу зарылчылыгы жаралган. Ал 10 кошумча шайлоо участогы форма 2 менен гана иштейт. Ошол форма 2 менен Ош шаарына келип, Ош шаарында жашап, негизинен Ош шаарында бирок каттоодо турбаган шайлоочулардын ыңгайлуулугу үчүн деп ошол шайлоо күнү башка региондордон келип Ош шаарында болуп калган шайлоочулардын ыңгайлуулугу үчүн түзүлгөн иштер булар. Ал 10 участок форма 2 менен гана кабыл алат дагы, форма 2 менен гана иштейт. Форма 2 менен гана кирген шайлоочулардын добуш берүүсүн уюштуруп берет. Ушул тапта шайлоо участкалары шайлоо өнөктүгүнө толугу менен даяр. Атайын адистер келгендерге түшүндүрүү иштерин алып барууда. Мында келгендердин көпчүлүгү өзүнүн шайлоочулардын тизмесинен тактоо жана жашаган аймагы боюнча шайлоо участогуна каттоого туруу үчүн кайрылышууда. Форма 2 менен шайлоого катышууну каалаган жарандар 19 сентябрга чейин өзүнө ыңгайлуу болгон шайлоо участогуна баруусу керек. Негизинен ошол форма 2 региондордо учету турган адамдар бирок бул шаарда жашап жаткан болсо, ошол форма 2 толтуруш үчүн өзү жана жанында жеке паспорту болуш керек. Бул жерге келгенден кийин ошол форма 2ге мурунку жашаган адресин жазат да, ошол жерден чыгып, ушул биздин участкага турушат. Бул шайлоо жылдагыдан өзгөчөлөнүп, пандемияга байланыштуу коопсуздук талаптарды аткаруу менен өтөт. Ар бир шайлоочу социалдык аралыкты сактоого тийиш. Кошумча ачылган шайлоо участкалары коопсуздукту камсыз кылууга шарт түзөт. 4 октябрда боло турган парламенттик шайлоого катышууга 17 партия документ тапшырган. Бүгүн партияларды каттоого алуу үчүн акыркы күн. Ал эми 4 сентябрдан тартып талапкерлерге үгүт иштерин жүргүзүүгө расмий уруксат берилет. Албетте бир маселе турат, жанагы үгүт иштерин жүргүзүүдө шайлоочулардын добушун сатат дегендер болуп атат, болуп кетет, угуп атат. Бирок ал боюнча дагы мына факттар болуп туруп, мындай соттун чечими чыккан боло элек. Ал боюнча мына кече коопсуздук кеңеши өтүп, президент өз айтты, таза карагыла, көңүл бургула, укук коргогондарына баса көрсөтүп кетти. Азыр топтоо менен шайлоочулар ташыбасын деп. Бирок эми шайлоочулар келип тиги шайлоо участогунда добуш берем десе, ал өзүнүн конституциялык укугу экен, аны биз чектей албайбыз да. Азыркы учурда Ош шаарында катталган жеринен эмес, өзүнө ыңгайлуу шайлоо тилкесинен добуш бергиси келген 7000ге жакын адам форма 2-ни тапшырды. Ал эми шайлоочулардын тизмеси бүгүнкү күнгө карата 143 760 түздү. Самара Парпиева, Алтымышжан Темир уулу, ТМЖ жаңылыктары.